Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Биздин берүүгө көңүл бурганыңыздарга биз өтө кубанычтыбыз. Бүгүнкү биздин программадан сиздер рак оорусун алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Бул коркунучтуу оорунун алгачкы белгилери кайсы? Ушул суроолорго жооп уга аласыздар. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерге Мухаммед пайгамбардын өмүрү жөнүндөгү аңгемени сунуш кылабыз. Кудай аны колдоп, ага өзүнүн батасын берсин. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү мезгилсиз өлүмдүн негизги себеби бул рак экендигин статистика күбөлөндүрүп турат. Бирок өз убагында ооруган адам врачка кайрылса, мезгилсиз өлүмдөн кутулууга болот деп ойлошот адистер. Алмагүл Жакшынакай 5 баланын энеси. Ал эч качан ден соолугуна арызданчу эмес. Акыркы жолу качан ооругандыгын дагы эстей алчу эмес. Бирок жакынкы убакыттан бери таң каларлыктай өзгөрүү боло баштады. Бети кубарып, андан дагы эң эле шектүүсү бетинде айыкпаган жара пайда болду. Жаш аял колунда болгон бардык майларды колдонуп көрдү, бирок эч нерсе жардам берген жок. Бир нече жума өттү, эми ал чындап эле тынчсыздана баштады. Бул оорудан өз күчү менен кутулбасына көзү жеткенден кийин ал акыр аягында врачка кайрылууну чечти. Врачтын кароосунун натыйжасы эч кандай шек калтырган жок. Ошондой болсо дагы врач анализ алууну чечти. Жаранын четинен алынып, лабораторияга жиберилди. Анализдин жыйынтыгынын билүү үчүн 3 күндөн кийин врачтар Алмагүлдү келүүсүн өтүнүштү. Белгилеген убагында врачка келип, ал аял ушунчалык коркунуч менен рак экендигин билди. Бирок бул коркунучтуу оорунун алдында ал алсырап калбастан, күчүнүн бардыгын чогултуп, операцияга макул болууну чечти. Хирургиялык кийлигишүү анын өмүрүн сактап калды. Операция ийгиликтүү аяктап, Алмагүл тез эле айыгып кетти. Бетиндеги жара айыгып, эми ага эч нерсе коркунуч туудурбай калды. Андан бери 10 жыл өттү жана ушул убакыттын ичинде анын ден соолугунда олуттуу кыйынчылыктар болгон жок. Рак оорусу оорулуу адамдын тез жана акылдуу аракеттеринин натыйжасында, ошондой эле врачтардын өз убагында көргөзгөн медициналык жардамынын натыйжасында жеңилди. 3 жуманын ичинде айыкпаган, денеге чыккан арзыбаган кичинекей жараны алдын ала эскертүү катары кабыл алыш керек. Көңүл бургула, мүмкүн бул рак болуп жүрбөсүн. Бирок көбүнчө адамдар 1-2 айдан кийин эле өзү жок болуп кетет дешип адистерге кайрылууга ашыгышпайт. Бул акылга сыярлык иш эмес. Биздин дене жиберген мындай белгилерге эч качан кол шилтебеш керек. Эгер өз убагында медициналык жардамга кайрылышса, миңдеген адамдар тирүү калышмак. Рак болуш керек деп кичине эле шек кылсаңар, токтоосуз врачка кайрылгыла. Азыр силердин өмүрүңөр тууралуу сөз болуп жатат. Болот өзүн толугу менен бизнеске арнап койгон. Бизнестин кызыкчылыгы үчүн ал эс алуунуда унутуп койгон адамдардан болгон. Болот үй бүлөсү үчүн, мүмкүн болушунча көбүрөөк акча табыш үчүн бардык убактысын офисте же жол жүрүүдө өткөргөн. Бир нече жыл бою ал тамеки тартууну, стрессти алып таштоонун эң жакшы жолу катары эсептеп, дайыма чымырканып жашап келген. Бир тамекини тартып бүтө элек жатып, дароо экинчисин тартып баштачу. Бир нече жылдан бери болот көк жөтөлдөн кыйналып келген. Бул тамеки тарткандан болуп жатат деп өзүн өзү сооротуп койчу. Жолдошторун врачка көрүнүүгө макулдатууга аракет кылышчу. Бирок болот дайыма колу бош эместигине шылтоолоп койчу. Чындыгында ал врачка баргандан коркчу. Бирок болот эми арыктап, жөтөлдөн деми кыстыга баштады. Ал күндөн күйгө начарлап бараткандыгын сезди. Өз алдынча дарылануунун ар кандай ыкмаларын колдонуп көрүп,
болот алардын эч пайдасыз экендигине көзү жетти. Күндөрдүн биринде дагы ушундай бир катуу жөтөлдүн учурунда болот кан кусуп, эс учу жок калыбында ооруканага жеткирилди. Бирок кеч болуп калган. Эгер ал медициналык текшерилүүгө бир нече жыл мурун макул болгондо аман калмак. Азыр эми операция кылуунун эч кандай мааниси дагы жок болуп калды. Ал үй бүлөсүнө эң керек болуп турган учурда бул дүйнөдөн кете берди. Болот тамеки тартуу анын жүрөгүнө жана өпкөсүнө зыян келтирерин эң сонун билчү. Эс алуу керектигин дагы эң жакшы билчү. Ошондой болсо дагы оору мага тийбейт деп ойлоп, оорубайм деп ишенчү. Анткени ал ооруганга акысы жок болчу. Өмүрүнүн акыркы сааттарында ал аман калуу үчүн бардыгын берүүгө даяр эле. Бирок аттигинай убакыт өтүп кеткен. Бүткүл дүйнөнүн окумушталары рак оорусунун айыктыруунун жолдорун изденүүдө. Миңдеген адамдардын өмүрүн алып жаткан бул коркунучтуу ооруну айыктыруунун мүмкүнчүлүгү барбы? Көпчүлүк окумуштуу медиктердин айтуусуна караганда, рак оорусу кандайдыр бир вирустан пайда болот. Эгерде көз караш аныкталса, мүмкүн качандыр бир убакта коркунучтуу шишиктин алдын алган вакцина табылар. Буга дүйнөнүн көптөгөн окумуштуулары үмүт кылышат. Эгер өз убагында врачка кайрылышса, көптөгөн адамдардын өмүрү сакталып калмак. Жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп турушса, мындан да жакшы болмок. Эгер денеде кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болсо, токтоосуз толук медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Эгерде силер сөөлдөн же калыңардын чоңоюп бараткандыгын байкасаңар, тезинен хирургка кайрылгыла. Алынып салынган этти анализден өткөрүүнү сураңгыла. Өнөкөт жөтөлдөн азап чеккен адам көкүрөк клеткасын рентгенге тарттырышы керек. Азыркы мезгилде кээ бир адистер тамекини көп тарткан адамдарды жарым жылда бир рентгенден өтүшүнө кеңеш беришет. Тамекинин түтүнү өпкөнүн рак оорусунун пайда болуу коркунучун туудурат. Дарыгерлер муну тамекинин түтүндөгү зыяндуу кара чайырдан болот деп эсептешет. Демек, өпкөнүн рак оорусунун дарысы бул тамеки тартуудан баш тартуу. Ким тамакты жакшы сиңире албай, бул өнөкөткө айланса, алар ашказанын, ичегилерин жана майлуу ичегисин рентгенден текшерүүдөн өткөрүшү керек. Ар кандай өнөкөт оорулары ракты пайда кылышы мүмкүн. Ооздогу, тилдеги ар кандай жаралар коркунуч алып келиши мүмкүн. Эгер ал жаралар бир жуманын ичинде айыкпаса, кечиктирбестен адистерге кайрылгыла. Көкүрөк клеткаларында пайда болгон шишиктер кылдат текшерүүдөн өтүшү керек. Муну өзүңөрдүн дарылоочу врачыңардан өтүнгүлө, башка адистердин консультациясынан өткүлө. Оорунун канчалык ырбаганына карабай, эч качан өзүңөр билип дарыланбагыла. Биз эмес, врач өзү ооруп калса дагы адиске, өз кесиптешине кайрылат. Эч качан өз пикириңерге таянбагыла. Дарылоочу врачка кайрылып жардам сурагыла. Эгер болбой эле күмө санап турсаңар, анда жогорку квалификациялуу адистер эң жаңы аппаратураны колдонуп, силердин диагнозуңарды так коюп бере турган медициналык борборго кайрылгыла. Мүмкүн силерде эч качан рак болгон эмес жана болбостур. Бирок, эгер силерди тынчсыздандырган белгилер пайда болсо, өмүрүңөрдү тобокелге салуунун эмне кереги бар? Рак жаман оору. Мындай учурда эң негизгиси убакытты өткөрүп жибербеш керек. Күтүп отурбастан бүгүн эле врачка жөнөгүлө. Ал силерге жардам кылат жана туура кеңешин берет. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70.
Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биздин берүүлөрүбүздү дайыма угуп жаткан досторубузга ыраазыбыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн убактысы келди. Анда эмесе азыр Мухаммед пайгамбардын өмүрү тууралуу аңгемебизди улантабыз. Кудай аны колдосун жана өзүнүн батасын берсин. Мухаммед пайгамбар 570-жылы Мекке шаарында туулган. Анын атасы ал төрөлөрдүн алдында 2 ай мурда каза болот. Ал эми энеси ал 6 жашка чыкканда өлүп калат. Адегенде Мухаммедти чоң атасы Абд эль Талиб тарбиялайт. Андан кийин атасынын бир туугандарынын колунда, башкача айтканда агаларынын колунда тарбияланат. Алардын малын багып, төөлөрүн айдайт. Ушундай арзыбаган абалда туруп да, ал өзүнүн жөндөмдүүлүгү жана чынчылдыгы менен атагы чыгат. Жана Эл Амин же арабча ишенимдүү деген атка конот. 594-жылы бай жесир аял Кадича Мухаммеддин алысыраак туугандары Мухаммедди өзүнүн чарбасын башкартып коет. Мухаммед бай аялдын кербендерин Сирияга айдап алып барып турду. Кийинки жылы Кадича ага турмушка чыгат. 595-жылы Мухаммед бай жесир Кадичага үйлөнөт. Ал аял 40 жашта, ал эми Мухаммед 25 жашта болгон. Алар бактылуу жашашат. Бирок Мухаммедден эркек тукум калбайт. Кадича төрөгөн 3 уулу кичинекей кезинде эле өлүп калышкан. Ал эми 4 кызы Зейнеп, Ракия, Күлсүн жана Фатима тирүү калышат. Замандаштарынын айтымына караганда, Мухаммед орто бойлуу, кең даалылуу, колу буту чоң киши болгон. Жаш кезинде ал күчтүү жана чыйрак болгон. Маңдайы бийик, кең жана каштарына чейин тарамыштар тартылып турган. Анын тиштери акактай аппак, капкара жылмакай чачтары ийинине түшүп турчу. Жана узун сакалы болгон Мухаммед дайыма салмактуу бир калыпта жүрчү. Кээде тамаша чалып, ал эми токтоо, салаваттуу жана салмагын билген киши болгон. Анын жылмаюусу адамды суктандырчу деп айтышат. Мухаммеддин акыл жөндөмдүүлүгү таң каларлык болчу. Кудайдан күчтүү, эс жана жандуу кыял менен сыйланган. Аз тарбия алган Мухаммед өзүнүн акылын кылдаттык менен байкап өздөштүргөн. Анын сүйлөгөн сөздөрү барктуу. Арабтар жакшы көргөн үлгү, насият, санат сөздөрүн көп келтирип сүйлөчү. Анын бети чапжаак, куш мурун, көздөрү кара, каштары бириккен, оозу сөзгө чечендигин билгизип, чоң жана ийкемдүү болгон. Мухаммед тазалыкты, чындыкты, теңчиликти чексиз сүйгөн. Накта Кудай кулу болгон. Кудай Тааланын жиберген расмилерин бүт аткарган. Ал каражатты ыгы жок сарп кылууну каалачу эмес. Жада калса жамаачы кийим дагы кийчү. Ал дайыма тыкан жана таза жүрчү. Бат-бат жуунчу. Өз иштеринде ак ниет болчу. Анын жолдошторуна, байларга жана кедейлерге, күчтүүлөргө жана алсыздарга кылган мамилелери дайыма бирдей болчу. Ал эми карапайым эл анын жайдары жана камкор мүнөзүн жакшы көрчү. Мүнөзү боюнча анын ачуусу чукул болчу. Бирок өзүн өзү кармаганды билчү. Үй бүлөдө мээримдүү жана камкор болчу. Анын Апас деген кызматчысы мындайча эскерет. Мен ага 8 жашымдан баштап кызмат кылдым. Мен көп эле нерсени туура эмес жасадым. Бирок ал мени бир да жолу урушкан жок. Мухаммед 3 динди билчү. Өзүнүн туулган шаары Меккеде мечити бар, улуттук динди. Медина еврейлеринин Мусанын динин, Сирияга саякаттап барганда билген христиан монахтардын динин. Ал убакта улуттук дин өз маанисин жоготуп койгон. Анткени алар жазалма Кудайга ишенишип, жана адамды курмандыкка чалышчу. Мухаммеддин убагында
жалгыз тирүү чыныгы Кудайга ишенген ханифтер дегендер болгон. Улуттук диндин өкүлдөрү аларды жек көрүшчү. Өзүнүн сөзүнөн кечкендер деп эсептешчү. Башкача сөз менен айтканда, ханифтер булар байыркы Ибрагимдин жана Исмайылдын жолун жолдогондор болчу. Ошондуктан Мухаммед да өзүн ханифмин деп атайт. Ал дайыма чыныгы динди издеп, өзүндөгү диний шыктанууну сезчү. Ал жыл сайын бир айлап Меккеден алыс эмес ээн жаткан Хира тоолоруна кетчү жана ал жерде ойго чөмүлчү. Ал күндөлүк турмушта еврейлерден, христиандардан жана ханифтерден алган диний таасирлерди анын акылы кайрадан иштеп чыгып өздөштүрчү. Андагы баардык үчүн бир гана чыныгы тирүү Кудай бар деген сезим күчөп чыңдалды. Бирок арабтар чыныгы Кудайды билишкен эмес. Анткени алар Ибраимдин ишенимин унутуп коюшкан жана алардын арасында муну эстетип, алардын эсине салуучу Кудайдын элчиси жок болуучу. Мухаммед качан өзүнүн ичинен бир гана Кудайдын бар экендигине ишенгенден кийин анда турмуштан алынган эки суроо туулду. Биринчи, чыныгы Кудайга жакындап, аны билиш үчүн эмне кылыш керек жана ага кантип кызмат кылыш керек. Экинчиси, адашууларга чөмүлгөн арабтарга кантип жардам бериш керек. Мухаммед Кудай өзү аны тапшырбагандан кийин Кудайдын ишин жүргүзө албасын түшүнгөн. Мына ошентип өзүнүн терең ойлорун канааттандыра албай, диний иштерге болгон эңсөөсүн кандыра албай, ал Хира тоосунун капчыгайларын кусаланып аралап жүрдү. Мухаммеддин айтуусу боюнча 610-жылы Рамазан айында ага биринчи жолу Алла Тааланын жишаны менен периштелер көзүнө көрүнгөн. Бир аз мезгил өткөндөн кийин ал экинчи жолу көрүнүп, Мухаммедке мындай сөздөр угулат: "Тургун, өзүңдүн теңириң жөнүндө элге кабарлагын. Кудайдын улуулугун даңазалап элге тараткын. Аны катуу кармагын." Ушундан кийин Мухаммед өзүн Кудайдын элчиси экендигине күмөн санабай калды. Жана дагы жогору жактан арабтарга чыныгы ишенимди таратууга жана алардын жалган, жасалма кудайларга сыйынып жүргөндөрүнүн бетин ачып ашкерелеген. Кудайдын бардыгынан ал эч шек санаган жок. Кудайдын жиберген аят сүрөлөрүн Мухаммед Куран деп атаган. Бул окуу дегенди билдирген. 3-сүрөдө мынтип жазылган: Алладан башка Куда жок, андан ашкан жуда жок. Ал чыныгы тирүүлөрдүн тирүүсү. Андан ары дагы окуйбуз. Асмандан сага жиберген, Куранга жазып буйругун, аны менен далилдеп мурдагыдан келаткан буйруктардын чындыгын. Колдолсун деп адамдар андан мурда жиберген Тоорат менен Инжилди, андан кийин Теңириң айырмасын билсин деп аяттарын жиберди. Canım izdep seni kaygıramı günüm dönmesin çalgan dinögü aldanıp çürdüm dinögü tolğun benim işlerim geçirci günümdü Tengri'm yüreğim benim günümdü hukum keyle
kantip жашайм күнүгө баттым сормо саздан айыбым үчүн сурайм кечирим сыйнап жалынып жалбарам ай көрсүң ардайым сен өзүң ачылчы мага жүзүңдү көргүм келет Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.